Биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели жана айтып өткөндөй эле биз келген конокторубуз менен бирдикте сиздерди тосуп алабыз деп айтып өткөнбүз. Ал эми келген конокторубузду дагы тааныштырып өтө турган болсок, сыйлуу, кадырлуу, өзгөчө бир чыгармачыл инсандар келип төрүбүздөн орун алып калган учуру кимдер деп турсаңыздар, анда сөзсүз түрдө тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн бизде конокто Турар Кожомбердиев атындагы Даткайым тобунун өзгөчө айымдары конокко келип калган учуру Гүлбара Бейшенбаева, Махабаткан Абытканова, ошондой эле Туаса музыкант Ырыспай Абдыкадыров жана Жумамдин Шералиев атындагы төш белгилердин ээси, маданияттын мыктысы бүгүн бизде ошол аккордеон менен эжекелерибизди коштоп берип үчүн келип калган агайыбыз Кубанычбек Эсеналиев. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен куш келипсиздер. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Карабалтадан келдик, Жайлы районунан. Рахмат, сизди ошо эфирге чакырып, конок болуп келдик. Баарыңыздарга эмне дейин? Жаңы жыл менен куттуктап кетейин. Жаңы кирип келген жаңы жылыңыздар менен ушу жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Токчулуктун, молчулуктун, жакшы ийгиликтерди алып келсин. Абдан сонун. Жаңырган жылда көрүшүп турабыз, Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгиликтери көп болсун, мол болсун дейли. Анан ушул Турар Кожомбердиев атындагы Даткайым тобу деп айтып атабыз, Балким айрым көрүүчүлөрүбүздүн бул топ тууралуу кабары жок чыгар, буга чейин укканы бар, же болбосо укпаганы бар дегендей. Өзүңүз кененирээк айтып өтсөңүз, ошол топтун жетекчиси катары качан негизделди эле, эмне себеп болуп негизделди эле, жалпы топто канча музыкант бар, же болбосо канча айым, канча мырза бар дегендей, келиңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Мен буга чейин ырдап жүрдүм да. Ырдап жүрүп, анан кийин башка топто болчумун. Жалаң апаларым тобунда болуп жүрдүм бир 5-6 жыл. Анан ойлонуп коюп, жаштарды да алып чыгайын. Жаштарымда ырдай тургандар демелер бар деп туруп, анан 2022-жылы 22 февралда аштым. Алып акын Турар Кожомбердиев Сарбулактан. Ошонун атынан ошо ачып, ошол даңтайлы деп ошонун атынан чыгып, Даткайым тобу деп алып чыктым да. Чыкканыбызга 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде аябай жакшы ийгиликтерге жеттик. Баардык жерлерге барып, 7 дубанманы кыдырып келдик. Бул жагы Турцияга чейин берип фестивалдарга да катышып келдик. Жакшы, Кудайым шүгүр, жакшы болуп келатабыз. Ошо топто жалпы канча мүчө бар? Бизде 5 кызыбыз бар. Эң кичинекейси ушу Махабатыбыз. Эң улурагы мен дегендей. Абдан сонун демек, 5 айым ушул чыгармачылык менен бири-бириңиздер менен тыгыз иш алып барып, ушул Даткайым деген атты, Даткайым деген топту бүгүнкү күндө алдыга сүрөп келесиздер. Анан кандай өзгөчөлүктөр, балким кандай жетишкендиктер орун алды? Концертиңиздерди бердиңиздерби? Айтып атасыз, алды ушул чет жака Түркияга чейин барып, өзүбүздүн ушул чыгармачылыгыбызды тартуулап келдик деп. Андан сырткары дагы айтып өтсөңүз, ошол бул жакта, өз мекенибизде кандай өзгөчөлүктөр орун алды? Балким концертиңиздерди бердиңиздер? Азыр менен буйруса, жакында бир отчеттик концерт берели деп даярданып турабыз, бир апрель айларда. Буга чейин биздин таланттарга деле биз аралашып жүрөбүз. Ошол аркылуу деле бүт эмелерге, фестивалдарга деле катышып жүрөбүз да. Ошол барган жерден да конкурстардан дагы жеңүүчү болуп келип атабыз. Ошо жакында да ошо Турар Кожомбердиев атында төш белги менен сыйланып отурабыз. Жогорку кеңештен Төрагадан Шакиевден дагы ырашчылык кат алдык. Буюрса жакшы эле, жакшы. Демек эмгегиңиздер бааланып, жакшы жетишкендиктер орун алып турат. Төш белгиңиздер кут болсун, сыйлыгыңыздар дагы да болсо жакшы сыйлыктарды ээрчитип келсин дейли. Махабаткан эже, сиз буга чейин Даткайым тобуна келип ырдаганга чейин эмне менен алектендиңиз? Балким сиз дагы башка топторду же болбосо жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды алып бардыңыз, эмне болуп келип калдыңыз анан Даткайымга? Мен болсо негизи көйдөнүмдө, жүрөгүмдө ушу ырдасам деген оюм бар болчу. Тойлордо, өзүбүздүн туугандардын арасында бала кезден эле ырдап, ырга жакынмын. Анан бул Гүлбара эжеге жолугуп калып, таанышып жакындан. Анан жылдызы туура келип, ушул топ мага жакты. Аябай бирибизди колдоп, коштоп, ошондон ырдап
кадырлуу кыргыз элим бар экен, колдогон күйөрмандарыбыз жан дүйнөсү аруу таза, көөдөнүндө ырый алаган жакшы өнөрпоз адамдары колдоп коштоп келатат. Ырдап жүрөбүз. Абдан сонун анда келиңиздер. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө арнап жакшы бир чыгарма орундатканда кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Эми биринчи бир Шаңдоровдон Сон болот. дуэт менен баштайлы. Сон болот. Анда болсо биз эми Тағаевдин Таалайым сени деген ырды тартуулап коелу. Мен да гүлсем де күлкіңді қошып жүрсем де есіңнен тақы кетмедің сен елесің қызғы сүретін қызғы биресің қызғы Жалын байрағы Белгілеп жоғын айдағы Бері құтла назик сезімге сен Күйікті салдың үмітті салдың Баракелде деп кол чабууларды жаңырталы, чындыгында сонун чыгарманы мыкты деңгээлде аткарып бердиңиздер. Баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлүп, жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы өзгөчө шаңдуу маанайда жакшы бир мындай маанай жаралып калды деген терең ишеничтебиз. Аны далилдеп биздин көрүүчүлөрүбүздөн билдирүүлөр дагы келип жаткан учуру, атайын буттуктоолорду дагы суранып жатышат. Саламатсыздарбы? Бүгүн менин апам Турсундун туулган күнү менен баласы Байыш, келини Назгүл куттуктайбыз. Апа дайым ден соолукта болуңуз, атам экөөңүздөр бактылуу карылыкта жүрүңүздөр. Туулган күнүңүз кут болсун. Биздин конокторубуз дагы куттуктап, жакшы чыгармадан орундатып берсе деген тилектерин айтышкан экен. Жалпы туулган күнү ээлерин куттуктайбыз, Абдан жакшы, анда эмесе ошо апабыздын туулган күнү куттуу болсун, ден соолук болсун. Биз эми апакемден ырын ырдап коелук, сөзү Турар Кожомбердиевдин жазылган да. Сон болот. Келиңиздер, анда жалпы туулган күнү ээлерине ошондой эле апаларыбызга арнап апакем аталышындагы ыр жаңырсын,
Баракелде дейли, чындыгында апаларыбызга арнап, жалпы туулган күн ээлерине арнап, сонун музыканы аткарып бергениңиздер үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Анан ошол топтун ишмердүүлүгү тууралуу сурагым келип турат. Даярданып атабыз, жеке чыгармачылык кечелерибизди өткөрүп атсак, өткөрөлү деп турабыз деп айтып калдыңыздар. Анан негизи эле ошол айтып калдыңыз, түптөлүп калуусуна бир 3 жылдай убакыт өтүп калды деп, Анан буга чейин өзүңүздөр буга чейин башка жеке чыгармачылыгыңыздар менен алектенип башка топтордо ырдап жүргөн болсоңуздар, азырынча так белгисиз, кечеңиздер качан өткөрүлөрү тууралуу, анын дагы көбүнчө кандай иштейсиздер? Бош болуп калган учурдабы же бул ар дайымкы жумушуңуздар катары иш алып барасыздарбы? Анан ырларды тандаганда көбүнчө ошол репертуар деп коебуз, чыгармачыл инсандарда репертуарды тандаганда эмнеге басым жасайсыздар дегендей, Ой, биз деген негизи эле бош отурбайбыз. Биз деген көбүнчө эле кайрымдуулуктарга көп барабыз. Кайрымдуулуктарга, карылар үйлөрүнө, кандай иш-чара болсо баардык жагына биз барабыз. Ошо биздин мэрибиз, мэр Кара-Балтан мэри Жакшан Алиев, Мерлан Ратымбекович, ошо мэрибизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бизге жардам берип, ар дайым бизди кайкы болсун дагы жардам берип турат да. Ошо бизге атайын өзүбүзгө маданият үйүнөн кабинет берген. Ошого даярданганга аккомпаниаторубуз да бар өзүбүздүкү. Ошо директор дагы Ахмедова Шахида Эркиновна тоже ыраазычылык билдирем. Ар дайым бизди колдоп турат. Ар дайым колдоп ыраазычылыгын билдирет. Анан эми биз кан жөнөлтүрөбүз, талант деген жөнөлтүрүшпөйт экен да. Ырдагың эле келип турат экен. Анан биз ырдын көбүнчө эле басым жасагыбыз эле ошо мекен жөнүндө, көбүнчө ата эне жөнүндө, балдар жөнүндөгү ошо басым жасап атабыз да. Анан бизден буюрса ошо отчет концертке да көбүнчө ошондойлорго басым жасап, ошондой ырдасак дегенбиз да. Эми баягы может жаш деле келди окшойт дейм да эми. Көбүнчө балдар деп калат экенбиз да. Ошо буюрса жакшы. Абдан сонун ийгиликтерди каалайбыз. Анан өзүңүздөрдүн араңыздарда ошол ыр жазып, оон чыгарып жүргөн дагы айымдар барбы? Ооба, биздин кызыбыз бар, Индира деген кызыбыз бүгүн ушу келбей калды. Ал Таласка конокко кетип, ал өзү ыр жазып, биз негизи акындар менен да кошодо иштешип, ошолордун чыгарма эмелери болсо да барып ырдап турабыз. Каныбек Иманалиевден жазуучунун төрагадан да эми ыраазычылык кат алганбыз. Чүй областы боюнча жазуучулардын тоже төрагасы деп коебуз. Догдурбек Юсуповдон деле ыраазычылык кат алып,
Кудай ушул жакшы эле. Чыгармачылыгыңыздар ар дайым бааланып келет. Баардык жерде ырдап коштоп жүрөбүз. Абдан сонун бул дагы жетишкендик. Махабат кынжы сиз айтсаңыз, анан ошол чыгармачылыгыңызда кандай өзгөрүүлөр болду? Дарткайым тобуна келгенден кийин жеке сиздин чыгармачылыгыңызда балким өсүштөр болду, өнүгүүлөр болду, кандайдыр бир жаңычылдыктар, жаңылыктар орун алды дегендей өзүңүз бөлүшүп өтсөңүз. Албетте, бул маданият тармагында болгондон кийин сөзсүз өнүгүү болот экен. Мен бул топко кошулгандан бери кандай десем, бетиңи бырыш басса да жүрөк жаш болот экен, ички дүйнөң таза болот экен, анан үнүң ачылат экен бара-бара. Азыр любой бардык ырдап кете беребиз. Ушундай өсүштөр болду. Анан ырларды жаттаганга ушунчалык бат жаттап калат экенсиң. Адамдын аң сезими кайрадан, мээдеги нерв системалар кайра оңдолот экен. Аябай жакшы өзгөрүштөр бар, жылыштар бар. Сонун элдер колдоп коштоп. Бир гана чыгармачылык өнүкпөстөн ошол инсандык болуп дагы, же болбосо адам болуп калыптануу дагы да болсо бир бийик деңгээлге чыгат деп айтсак болот. Аны далилдеп сиз ошол эле эс тутум жакшы болот экен деп айтып калдыңыз. Жаттоо жөндөмү дагы бул дагы ошол чыгармачыл инсандардын арасында көп көйгөй эмеспи? Ырларды мындай жатка жаттап алуу дагы абдан сонун. Келиңиздер анда дагы бир жакшы чыгарманы орундаталы. Себеп дегенде чыгармачыл инсандар келгенде, сиздердей болгон мыкты ырчылар келгенде биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көбүрөөк суранышат, сүйлөтпөй көбүрөөк ырдатыңыздарчы деген сунуштарды көп айтышат. Ошондуктан келиңиздер дагы бир ырга кезек берели. Кайсыл чыгарманы орундатабыз? Канымгүл Досманбетованын сөзү Омар Султановдун кыйылып турам деген ырын ырдап берейин. Сонун болот, келиңиз. Баракелде дейбиз, сонун чындыгында сонун биздин көрүүчүлөрүбүз дагы экранын арт жагында кол чабууларды жаңыртып олтурат деген терең ишеничтебиз. Анан өзүңүздөр ошол
эл алдына чыгып ырдап жүргөн учурда, эфирлерге келип калганда өзүңүздөрдүн араңыздарда дагы ошол Даткайым тобунун айымдардын арасында дагы ошол музыкалык аспапта кол ойноткон айымдар барбы? Же болбосо дайым жандоочу кылып, мына ушундай Кубанычбек агайыбыздай музыканттарды ээрчите жүрөсүздөрбү? Биздин өзү да аккомпаниаторубуз бар, анан кийин биз Кубан агайыбызга көнүп калганбыз да. Анан агайыбыз ээрчитебиз бир жака эметкен, жүрүңүз агай бизге ойноп берип коюңуз деп. Ата көстө бар аккомпаниатор. Сонун биздин убактыбыз кыскаргандан кыскарып баратат. Анда соңку дагы бир чыгарманы орундаталыбы? Чогуу дуэт бирдикте, келиңиздер анда. Бар болгула. Aydı çocuk celaydagan kemede alıp uçak çürük buldu cemeli Uşu çürük dostlarımdın canında Orada tolu torbagan demedi Orada tolu torbagan horbagan demedi Bar bulgala Bardı joktu teң bölüşkön asılda Kımbattарым, kıybастарым Bir toğanday jakın var Kımbattарым, kıybастарым Bir toğanday jakın var Dasturxonum çaynasa da tömüngü Dostlarım çok keme bolur kürgündü Jaratkanın bir künü var emespi Jarda жазып almaştırığız mümkündü Jarda жазып almaştırığız mümkündü Bar bolgala Bardı joktu teң bölüşkön asılda Kımbattарым, kıybастарым Bir toğanday jakın var Kımbattарым, kıybастарым Bir toğanday jakın var Aydı çocuk celaydagan kemede Alıp uçak çürük bulgur cemeli Uşu çürük dostlarımdın canında Orada dolu torbagan nemedi Orada dolu torbagan horbagan nemedi Bar bolgala Bardı joktu
бар болғаны, бар болғаны, барды жоқтың теңберіштің асы бар. Қымбаттарым, қидастарым, бер туғандай жақында. Қымбаттарым, қибастарым, бер туғандай жақында. Қымбаттарым, қибастарым, бер туғандай жақында. Баракелде дейл дагы ыраазычылык билдирели. Ошол ар дайым чыгармачылыктын үстүндө эле кыргыз элине руханий азык тартуулап жүрө бериңиздер, бар болуңуздар, аман болуңуздар дейли. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Анан маектин соңунда мен жакшы эле бир каалоо тилек сөзүмдү маектин соңунда эле айтып коеюн деп агайыбыз суранган. Келиңиз анда сизге микрофон суналычы. Рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу эле көрүүчүлөр. Мен жаңы жылыңыздар менен куттуктайм биринчиден. Экинчиден сиздердин жамаатыңыздарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле чогуу келген бул кыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен булар менен иштешип жүрөм. Өзлөрү музыкант келбей алганда, өзүлөрү айткандай көнүп калгандай мени менен ырлашат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе. Мына ушулардын ушундай жакшы ырчы экенин көрүңүздөр. Мынакей азыркы акыркы ырдалган чыгарманы мен буга чейин ойноп да көргөн эмесмин. Даярдыгыбыз да жок болчу, даярданган эмеспиз. Мынакей жакшыраак ырдап беришти. Телекөрүүчүлөрдүн астында уятылган жок, сиздер да бизди дагы. Чыгармачылык каалайм сиздерге. Жакшы. Демек бүгүнкү биздин эфирде биринчи жолу чогуу бириндикти аткардыңыздар, Ооба. Абдан сонун. Рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдирели. Жолдун алыстыгына карабастан таң эрте келип, жакшы өнөрүңүздөрдү тартуулап, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн келип туруңуздар, бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык бийиктик каалайлы. Рахмат сиздерге. Рахмат Бар сиздерге. болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздер ийгилик. Ошо жалпы жамаатыңарга ыраазычылык билдиребиз. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Эсиңиздерге салып өтсөк, бүгүн биздин коноктор Турар Кожомбердиев атындагы Даткайым тобу жана мыкты музыкант Кубанычбек Эсеналиев агайыбыз болду. Биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Бир нече мүнөттөн кийин кайрадан студиябыздан кезгелебиз.